Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр, урматтуу биздин достор, амансыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда биз сиздер менен биргеликте хоббилер жөнүндө сүйлөшөбүз. Хобби кыргызчасына кызыгуулар деп койсок болот. Сиз эмнеге кызыксаңыз, ал сиздин хоббиңиз же болбосо кызыгууңуз болуп эсептелинет. Мисалы кимдир бирөө саякатка чыкканга кызыгат, кимдир бирөө эс алууга барганга, кимдир бирөө бир буюмдарды жасаганга, сүрөт тартканга, сайма сайганга, спорт менен машыкканга жана башка ар бир адамдын табитине жараша өзүнүн хоббилери бар, кызыгуулары бар. Андыктан бүгүнкү сабагыбызда ушул кызыгуулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде жакындарыңыздар менен, досторуңуздар менен кызыгуулар жөнүндө сүйлөшүп кала турган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын негизинде алган билимиңиздерди пайдаланасыздар деген ойдобуз. Салам, менин атым Айжамал. Мен көп учурларда сүрөт тартууга кызыгамын. Бул менин кызыгуум. Мага жаратылыштын койнунда кээде тынч үйдө сүрөт тарткан аябай жагат. Мен көп учурларда улуу инсандардын автопортреттерин, табияттын сулуулугун жана философиялык мааниси бар сүрөттөрдү тартканды жактырамын. Кээ бир учурларда улуу сүрөтчүлөрдүн да белгилүү сүрөттөрүн дал өзүмдөй тартууга аракет жасаймын. Урматтуу көрөрман, урматтуу үйрөнүүчү, мына ушул сүйлөмдөрдү пайдаланып, сиз өзүңүздүн хоббиңиз жөнүндө айтып берсеңиз болот. Мисалы, сиздин атыңыз ким, сиз эмнеге кызыгасыз, ошол кызыгууңузду кайсыл учурларда жасаганды жакшы көрөсүз, мына ушулар жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз болот. Дагы да болсо тексттерге көңүл буралы. Салам, менин атым Темирлан. Мен спорттун волейбол түрүнө кызыгамын. Жаш мезгилимден баштап мен бул спорттун түрү менен алектенип келем. Мага волейбол ойногон аябай жагат. Волейбол ойноо аркылуу эс аламын. Шамдагайлыкка жана тактыкка үйрөнөм. Убакыттын тардыгына жана иштеримдин көптүгүнө байланыштуу мен аптасына 2 жолу топ ойноп турамын. Анткени бул менин жашоом, бул менин каалоом. Демек, Темирландын ушул волейболго кызыга тургандыгын билдик. Салам, мен Айтурганмын. Мен башка досторумдан айырмаланып, китеп окууга кызыгамын. Бул менин кызыгуум. Мага көбүнчө турмуштук, көркөм чыгармалар жагат. Учурда мен дүйнөлүк адабиятка кызыгып, бир нече белгилүү чыгармаларды окуу менен алектенип жатам. Мен ар күнү таң атканда жана уктаардан алдын, ошондой эле бош убактым болоору менен китеп окууга шашыламын. Анткени бул мага абдан жагат. Урматтуу көрөрман, китеп окуу сизге жагабы? Эгерде китеп окуу сизге жага турган болсо, демек бул деле сиздин кызыгууңуз, хоббиңиз. Андыктан мына ушул текстти пайдаланып, китеп окууга болгон хоббиңиз жөнүндө сиз дагы маалыматтарды айтып кетсеңиз болот. Же болбосо ушул текстти дептериңизге көчүрүп алып, анан өзүңүздүн бир табитиңизге жараша оңдоп түзөп, анан өзүңүздүн хоббиңиз жөнүндө кыскача бир текст даярдасаңыз болот. Андай болсо ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз сөзүнүн жыйынтыгына келип жетти, урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр. Андыктан биздин YouTube каналыбызга катталыңыздар. Эгерде суроолоруңуздар болсо 0779748693 кыска номерине WhatsApp тиркемеси аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. Кезектеги 18-чи сабагыбызда биз буюрса сиздер менен унааларда же болбосо таксиге чыкканда, такси чакырганда кандай сөздөрдү иштетебиз? Мына ушулар жөнүндө кеңири маалымат бермекчибиз. Анда эмесе кийинки сабагыбыздан көрүшкөнгө чейин сак саламат туруңуздар. Көрүшкөнчө.